чыгып калган чөптөрдү полностью өлтүрөт. Мунун аты парадокс. Кийинки нымдуулуктан да кайта чөп чыгып кетеби деген коркунучу сиздердин талааңыздарды таптаза кылып өлтүрүп берет. Assalamu alaikum, урматтуу дыйкандар, урматтуу Талас жергесинин фасоль төгүрчак баккан дыйкандары. Сиздер үчүн эң натыйжалуу бизде жакшы чөп өлтүрүүчү гербицидибиз бар. Мунун аты парадокс. Мунун эң жакшы берген натыйжасы чыгып калган чөптөрдү полностью өлтүрөт. Себеп дегенде мунун таасири системный. Бул уже жалбыракка тийгенден кийин жакырындык өлтүргөнү менен тамырына чейин полностью өлтүрөт дагы. Кайта кийинки чыга турган чөптү, муну өлтүргөндөн кийин кийинки чыга турган чөптү дагы топурактан кайта чыгарбай кармап берет. Эң жакшы жери бул кызыл тамыр, чекемик, ошого окшогон 2 жылдык чөптөрдү, андан тышкары эң жакшысы чырмоокторду өлтүрүп полностью кайта кийинкисине чыгарбай кармап берет. Биздин азыркы учурда отузтарыбызда бунун кийинки жылы сепкен дыйкандарыбыз да бар да, бул 3 жылдан бери сеп аткан. Кийинки жылкы дагы фасоль айдаарда дагы фасоль айдагандан кийин дагы фасолубуз чыкканча чөп чыккан жок деп кайта келип дагы келип алып ачат. Мунун жакшы жери фасольго чачкандан кийин чөпкө, ото чөптөргө чачкандан кийин 10-15 күнөн, 10 чакты күндөн кийин бычак салып туруп, анан кийин сугарып жиберсеңиздер, бул суу тийгенден кийин уже сразу өлтүрө баштайт. Керек десеңиздер, кээ бир чөптөр чыга элек болсо, фасольбуздар чыга элек болсо, же болбосо чөбүңүздөр чыгып калса, сугарып алып туруп чачсаңыздар, бул нымдуу жерде дагы аябай жакшы иштейт. Андан тышкары кийинки нымдуулуктан да кайта чөп чыгып кетеби деген коркунуч жок. Себеп дегенде бул кайта кийинкисинде жер ным болгондон кийин чөптү чыгарбай кармап берет сиздерге. Топуракта да жакшы иштейт. Булардын мунун бирок кемчиликтери: сүт тикенди өлтүрө албайт, тикенекти өлтүрө албайт, мыяга күчү жетпейт. Боюн токтотуп бере алат баарын бир 20 күнгө. Кийинки чөпүн кармап бере алат, бирок чыккан чөптөрдү, ушул мыя, сүт тикен, кара кыяк деген чөптөрдү буларды кармай албайт. Калган чөптү бүт баштан аяк сиздердин талааңыздарды таптаза кылып өлтүрүп берет. Бул дары боюнча бизден кеңеш алам десеңиздер, биздин Талаш шаарындагы Советская Ломоносова көчөсүндө Автомир 100 машина оңдогон жайдын жанында КМЦ Кыргызстан деген жазуу турат. Ошол жерге 2 гектар здания десеңиздер, бизден келип кенен кеңеш алып, анан төгүрчактарыңыздарга пайдалана бересиздер.